Саламатсыздарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү математика сабагында силер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы натуралдык сандарды жазуу системасынын касиеттери. Силер менен математика сабагынын мугалими Бектурсунова Перизат. Анда эмесе карайбыз балдар. Бүгүнкү сабакта биз натуралдык сандар тууралуу түшүнүгүбүздү дагы кеңейтебиз. Берилген маселелерди туура чыгарууну үйрөнөбүз. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдайбыз дагы сабакка көңүл бөлүп отурабыз. Кайталайлы балдар. Натуралдык сандар деген кандай сандарды айтат элек? Буга чейин 5-класста натуралдык сандар тууралуу түшүнүк алганбыз, туурабы балдар? Анда эмесе эстейбиз. Натуралдык сандар булар нерселерди, буюмдарды, башкача айтканда, заттарды саноодо колдонулуучу сандар натуралдык сандар деп аталат. Натуралдык сандардын көптүгүн биз латын алфавитинин чоң N тамгасы менен белгилейт экенбиз. Натуралдык сандар 1ден башталат жана чексизге чейин уланат экен. Натуралдык сандарды жазуу үчүн биз 0дон 9га чейинки 10 цифраны колдонобуз. 0дон 9га чейинки 10 цифра. Анда эмесе бул жерде 0 цифрасы натуралдык санга кирбейт, балдар? Себеп дегенде биз саноону 0дон баштабайбыз да. Биз саноону 1ден баштайбыз. Эгерде балдар натуралдык сандарды жазууда 1 цифра колдонулса, анда мындай сан 1 орунду сан деп аталат. Эгерде натуралдык сандарды жазууда 2 цифра колдонулса, анда мындай сандар 2 орундуу сан деп аталат. Эгерде натуралдык сандарды жазууда 3 цифра колдонулса, анда мындай сандар 3 орундуу сан. 4 цифра болсо 4 орундуу, 5 орундуу жана башка орундуу сан деп кете берет экен. Натуралдык сандын алдына 0 же бир нече 0 жазылса, анда ал 0лорду биз эсепке албайбыз. Мисалы карагыла. 0,75 саны болсун. Бул 3 орундуу сан эмес. Туура 3 цифра жазылып жатат, бирок 0 деген цифраны эске албайт экенбиз. Анткени 0 маани бербейт, 75 демек бул 2 орундуу сан экен. 0,0345. Бул жерде дагы алдында турган 2 0 эсепке албайбыз. 345 демек бул 3 орундуу сан. Бардык натуралдык санды разряддарынын суммасы түрүндө жаза алат экенбиз. Кантип? Эске салалычы. Буну дагы 5-класста өткөнбүз, балдар. Мисалы 5734 саны болсун. Разряддардын суммасы түрүндө жазуу үчүн ар бирин көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз, ар бир разрядын. Башкача айтканда 5 көбөйтүү 1000 кошулган 7 көбөйтүү 100, анткени ал жүздүк, кошулган 3 көбөйтүү 10 жана бирдигибиз 4 көбөйтүлгөн 1. Демек 5ти 1000ге көбөйтсөк 5000, 7ни 100ге көбөйтсөк 700, 3'tü 10'a көбөйтсөк 30, ал эми 4'tü 1'ге көбөйтсөк 4. Бардыгын кошсок 5734 саны кайрадан келип чыгат экен. Дагы бир мисалды карайлы. 368. 3 жүздүк болгон үчүн 100ге көбөйтөбүз. Кошулган 6 көбөйтүү 10, себеби 6 ондук, жана кошулган 8 көбөйтүү 1. Себеби 8 бирдик. Демек 3'tü 100ге көбөйтсөк 300, 6'ны 10'га көбөйтсөк 60, 8'ди 1'ге көбөйтсөк 8, бардыгын кошсок кайтадан 368 саны келип чыгат экен. 368 саны канча орундуу сан, балдар? Туура, өзүңөр көрүп тургандай 368 3 орундуу сан. Анда эмесе мисалдарга көңүл бөлөлү. Цифраларынын суммасы 4 боло турган бардык 2 орундуу натуралдык сандарды тапкыла дейт. Айта кетчү нерсе, балдар. Эгерде
Sifralar же болбосо сандар тамга түрүндө белгиленсе, берилсе, эгерде тамгалар сан маанисине ээ болсо, анда ал тамгалардын үстүнө сызыкча коюп жазат экенбиз. Бул жерде А, Б деген эки орундуу сан берилип атат. Жана ал цифраларынын суммасы бизге 4'tü берет экен. Демек А кошулган Б барабар 4 болот экен. Бул маселенин чыгарылышы жалгыз чыгарылышка ээ болобу? Жок. Бул маселе бир нече чыгарылышка ээ болот. Анда ар бир учурун карап өтөлү. Биринчи учур 13 саны 1 жана 3 цифраларынын суммасы бизге 4'tü берет. Кийинки учуру 22 саны. Бул 22 санында цифраларынын суммасы бизге 4'tü берет. Кийинки учур 31 саны. 31 санынын цифралары дагы бизге цифраларынын суммасы дагы бизге 4'tü берет. Жана эң акыркы учуру 4 кошулган 0 40. 4'tü 0'ga кошсок дагы 4'tü берет. Демек берилген 179 маселенин 4 чыгарылышы бар экен. Анда эмесе кийинки маселе 181. Ондугу бирдигинен 3'кө аз жана 3 эселенген ондугу бирдигинен 5'ке чоң болгон 2 орундуу натуралдык санды тапкыла дейт. Демек биз издеп жаткан сан 2 орундуу натуралдык сан экен. Ондугу бирдигинен 3'кө аз дейт. Жана 3 эселенген ондугу бирдигинен 5'ке чоң дейт. Балдар, бул маселени чыгаруу үчүн биз теңдеме түзөбүз. Жана бир теңдеме эмес, бул жерде бизге канча өзгөрмө керек болуп жатат? 2 өзгөрмө. Ал эми биз 2 өзгөрмөлүү теңдемени чыгарыш үчүн теңдемелердин системасын түзөбүз. Демек биз 2 теңдеме түзөт экенбиз. Ал эми буга чейинки сабактарда балдар биз теңдемелер системасын чыгаруу жолдорун үйрөнгөнбүз. Теңдемелер системасы 2 орундуу теңдемелер системасы деген эмне эле балдар? Демек 2 түрлүү өзгөрмөнү өзүнө камтыган кош теңдеме бул 2 өзгөрмөлүү теңдемелердин системасы деп аталат. Демек биз 2 теңдеменин тең жогун канааттандырган теңдеменин тамырларын табуубуз керек. Анда эмесе карайлы балдар. X, Y деген 2 орундуу санын табуу керек болсун. Ондугу бирдигинен 3'кө аз дейт. Ондугу бирдигинен 3'кө аз. Бирдиги Y болгон үчүн биз Y-тен X'ти кемитсек канча калат экен балдар? 3. Демек себеби 3'кө аз деп жатат. Жана 3 эселенген ондугу бирдигинен 5'ке чоң дейт. Бирдиги Y, демек 5 ага 5'ти кошсок, анда анын 3 эселенген ондугуна барабар болуп калат, балдар. Ошондуктан Y кошулган 5 барабар 3X деп алдык. Эми бул теңдемени чыгаралы. Экинчи теңдемеден биз Y өзгөрмөсүн таап алабыз. Ал үчүн кечиресиңер балдар. Ал үчүн биз 5 санын барабардыктын жагына алып өтөбүз. Y барабар 3X кемитилген 5. Кечиресиңер балдар. Экинчи теңдемени биринчи теңдемеге алып барып койсок, 3X кемитилген 5 кемитилген X барабар 3. Бул жерден биз 3X'тен 1X'ти кемитсек, 2X келип чыгат барабар
minus 5'ti barabardыкның жағына алып өтсек, 3 qo'shilgan 5 bo'ladi. Birinchi tenglemeden x'ni tapa olamiz. Ani uchun 8'de 2'ye bölüyoruz. 4 çıkart. 4 sanın biz ikinci tenglemedeki x'nin ortuna alıp barıp koyuyoruz. 3 koydu. 4 kemitilgen 5 barabar 7. Demek balдар biz izlegen san kançaken 47 tekşeremiz. Onduğu birdeginen 3'gü az deydi. Demek 4 7'den 3'gü azı 3 eselengen onduğu deydi. Demek 4 3'gü koyutsa 12 birdeginen 5'ge çoğun. Demek 12 7'den 5'ge çoğun. İkinci mesele. Sıfralarının summası 13'gü barabar bolğan. Onduğu birdeginen 7'ge az jana onduğu yüzdügüne barabar bolğan 3 orundu natural sanlardı tapqıla. Demek x qo'shilgan x qo'shilgan y barabar 13 ekan. Aymi onduğu birdeginen 7'ge az deydi. Y'den x'ni kemitsek 7 bolot ekan. Berilgen tenglemeni çıkarabız. X qo'shilgan x bu 2x'ti beredi. Birinciden ikinci tenglemeden y'ni x arqılı tuyduk. Ançın x minus x'ti barabardыкның жағына alıp öttük. Y barabar 7'ge kemitilgen x. Birinci tenglemedeki y'nin ortuna 7 qo'shilgan x'ti koyduk. 2x qo'shilgan 7 qo'shilgan x barabar 13 tenglemesi gelip çıktı. 2x'ge 1x'ti qo'shsak balдар 3x. 7 qo'shiluvchusun bo'lsa tenglemenin iki жағынан тең 7'ni kemitsek 3x barabar 13 kemitilgen 7 kalır. Bu жерден x'ti tapa alsak 13'ten 7'ni kemitsek 6, 6'ni 3'e bölsek 2. Demek x sanımız 2'ge barabar ekan. Эми 2'ni ikinci tenglemege alıp barıp koyuyoruz. Y barabar 7 qo'shilgan 2 barabar 9. Demek biz başında belgilep ötkönbüzset sıfraların summası 13'ge barabar deyip jana onduğu menen yüzdügü barabar. Demek x y degen san bolsun. X yüz bizge 2 oldu. Demek 229 degen san biz izdep жаткан 3 orundu naturaldık san eken. Tekşerip körölü 2'ge 2'ni qo'shsak 4, 4'ge 9'du qo'shsak 13. Onduğu birdeginen 7'ge az deydi. 2 9'dan 7'ge az tura. Demek biz tapkan cevap berilgen şartты kanatlandırdı. Jana berilgen biz tüzgön 2 tenglemeni teң kanatlandırdı. Bu tapşırma 80 nomer sıfralarının summasını tapqıla deydi. Biz жогоруда чыгарып өткөн маселеге окшош балдар биз цифрлардын суммасы 4 болгон сандарды tapqыла деп анын бир нече чыгарылышын карап өткөнбүз. Бул жерде дагы цифраларынын суммасы 17 боло турган бардык 2 орунду гана натуралдык сандарды табат экенбиз. Мисалы балдар 10 жана 7 десек болбойт. Себеп дегенде 10 деген бул цифра эмес, бул сан болот. Цифралары biz başında aytalып öttük 0'dan 9'ga çeyin gana debe. Demek şu 0'dan 9'ga çeyinki sıfralarda paydalanıp 2 orundu san tüzet ekenbiz. Jana alardı qo'shganda summası 17 çıkış gerekken. Bul tengdeme, bul berilgen maselenin kança çıkarılışı bolot balдар. Bardyk çıkarılışын qarap, cevaplarını жазып kelebиz. Keyinki 182 nomer. Onduğu birdeginen 5'ge çoğun. Jana 2 eselengen onduğu menen birdeginin summası 13'ge barabar. 2 orundu naturaldık sandı tapqıla. Onduğu birdeginen 5'ge çoğun deydi. 2 orundu san bolgon üçün bu x jana y sanını tababız. Onduğu birdeginen 5'ge çoğun.
Jana 2 eselengen ondugu menen birdiginin summası 13'e barabar deyip. Demek 2x koşulgan y barabar 13 eken. Berilgen teňdemege balдар teňdemeler sistemasyny tüzebis dagy çygarylışyny tababys. Bugünkü sabak sizlerge balдар düşünüktүү boldy dep oýlaýym. Densolukda bolgula, özüňerde jyly barmagla. Sabaka göňül burganyňarga çoň rahmat. Bugün jakşy işlediňer balдар, salamat kalgıla. Kийinki sabakda görüşgünçe